көрүүчүлөр, урматтуу Кадамжай жаңылыктары YouTube каналынын катталуучулары, мына бүгүн биз туңгуч президентибиз Абдыкадыр Орозбеков атабыздын эстелигинин жанында турабыз. Себеби бул жерде турганыбыздын себеби бүгүн ушул жерге Халмион айылдык кеңешинин депутаты, мектептин Нишанбай Ирисип атындагы орто мектептин мыкты мугалимдеринен бири Мама Юсупова Дилара Межекей ушул өзүнүн окуучуларыны ушул жерге экскурсияга, саякатка алып келмекчи. Биз азыр ошону күтүп турган учурубуз. Мынакей азыр келип калышат, биз күтүп атканыбыз дагы улантырабыз. Көңүл буруңуздар, ушул видеону жакшылап көрүп, лайк басып, таралышыга себепчи болуңуздар. Мынакей ушул жер Кадамжай шаарынын борбору, акимчилик бар ушул жерде. Мынакей Орозбеков атабыздын, Абдыкадыр Орозбеков атабыздын музейи. Бул жерде эстелик комплекси. Мынакей азыр гана Нишанбай Ирисип орто мектебинен Кадамжайыбыздын борбору болгон эстелик комплексине Мама Юсупов Дилара Межекей башталган өнүккөн, ар тараптуу билимге чаңкак, ушундай жаш ментальный арифметиканы өздөштүрүп жаткан балдар келишти. Бул идея, бул максат балдардын кругозорун өстүрүү максатында, билим деңгээлин жогорулатуу максатында, ар тараптуу өнүгүүсүн күчөйтүү максатында Мама Юсупова Дилара Межекей тарабынан уюштурулган. Азыр эжекей келип ушул туңгуч президентибиз Орозбеков, Абдыкадыр Орозбеков атабыз жөнүндө маалымат берип аткан учуру тарыхый инсандар коюлган эстеликтердин, инсандарга коюлган эстеликтерди башынан тааныштырып жаткан кези. Азыр түз эле барып, алгачкы 3 хандын бири Исхак уулу Полоткан атабыз тууралуу маалымат берип жаткан учуру. Урматтуу элдер, Кадамжай меймандары, баарыңыздар ушул жерди көрүп билип жүрөсүздөр. Кадамжайдыга келип ушул тарыхый жерлерди көрүп кетсеңиздер болот. Ар дайым ал бери өткөндө көнмүш адатка айланып калганы менен бул жер өтө сонун, тарыхка бай. Бул жерде Абсамат Масалиевдин, Абдыкадыр Орозбековдун, Исхак уулу Полоткандын баш болгон эстеликтери коюлган жана ушул Кадамжай районуну өнүгүп өсүшүнө салым кошкон айылыбыздын, өзүбүздүн районубуздун жергиликтүү инсандарынын эстеликтери коюлган. Мынакей балдар азыр Абдыкадыр Орозбеков атабыз менен таанышып аткан учуру. Дилара Межекей ушул балдарга туңгуч президент Орозбеков тууралуу кеңири маалымат, түшүнүк айтып берди. Балдардын кубанычында чеги жок. Бүгүн атайын ушу балдар үчүн болгондой эле жамгырлар токтоп, күн чайыттай ачык болуп турду. Бул жерде ментальный арифметикага катышкан балдар болгондуктан Исхак уулу Полоткан жана Абдыкадыр Орозбеков атабыздын төрөлгөн жылы жана дүйнөдөн кайткан жылы дагы ортодогу жашты эсептеп чыгышты. Мынакей эми балдар Абдысамат Масалиевдин эстелигинин жанына барышты. Бул жерде дагы эжекей буларга суроо берди. Кайсы жылы төрөлгөн экен, канчанчы жылы дүйнөдөн кайткан экен, ошонун ортодогу анык жашыны чыгаргыла деген бул тапшырма берди. Ана ментальный арифметикадагы балдар бат эле чыгарып коюшту.
комбинатыбыздын өнүп өсүшүнө салым кошкон инсандар менен таанышып жатышат. Мынакей азыр эстелик үчүн сүрөткө түшүү аз эми. Балдардын кубанычында чеги жок. Баардыгы көңүлдөрү ачык, маанайлары көтөрүңкү. Коштоп ата-энелери да келген. Эми балдар 1945-жылы ата мекендик согуштун Кадамжайда ошо согушка арналган монументтин жанында эстеликке сүрөткө түшүү учурунда. Ошентип балдар Абдыкадыр Оразбеков атабыздын 1989 уюштурулган музейине кирип жаткан учурлары. Мынакей музейдин ичи киргенде эле тууруда Абдыкадыр Оразбековдун портрети коюлган. Бул музейге Кутбилля Зикираев баш болгон жана ошол кездеги райком партиянын жетекчилери баш болгон 1989-жылы Бишкек шаарынан, ошол кездеги Фрунзе болгон ал учурда Фрунзе шаарынан 6 өтө күчтүү художниктер келип, сүрөтчүлөр. Ушул эски мурдакы Советтер Союзу учурундагы гастрономундай магазин болуп турган эле, универмаг болуп. Ошону реставрация кылышып, бүт бардыгынан баш каттан реставрация кылышып, музейге айландырышкан. Эми сөз кезегин мына эче ошол администрация башчысы экен, жылуу күтүп алды окуучуларды. Ошол окуучуларга бардык тарыхый буюмдарды түшүндүрүп жаткан учуру. Абдыкадыр Оразбеков каерден болот? Окуяйында туулган, Абдыкадыр Оразбеков. Көрдүңөрбү? Бул мындайча айтканда биздин биринчи эмнебиз болот? Президентибиз болот, Бул мына ишке неме болгон, мына декларациясы. Көрдүңөрбү? Анан бул жерди карагыла, мына. Бул жерде биринчи мына түштүк кыргыздардын 19-кылымдагы түштүк кыргыздардын турмуш тиричиликтери. Мына көрүп турасың, ошол мезгилде өгүз менен, ат менен эмне кылышкан? Жерлерин айдап, дыйканчылык кылышкан, Түштүктө основной бизде не болот? Дыйканчылык болот, Ошолорду чагылдырган, мына. Көрдүңөрбү? Бул тарыхый музейде Абдыкадыр Оразбеков атабыздын баскан жолдору, алып барган иштери жөнүндө жана ошол кездеги Кара Кыргыз Автоном Республикасы болуп уюштурулгандагы кездеги бүт сүрөттөрү, экспонаттары, тарыхый сүрөттөр, тарыхый документтер камтылган экен. Балдарга өтө таасир чоң калтырды. Балдар бир гана Абдыкадыр Оразбековдун атабыздын тарыхы менен эмес, бүтүндөй Кадамжай районунун бүткүл тарыхы менен тааныштылар. Бул жерде Кадамжай районунда алгачкы ирет ошол согуш кезинде курулган биринчи сурма комбинаты жана сымап комбинаты жөнүндө, ал жерде эмгектенген чоң аталар жөнүндө маалыматтар дагы кеңири камтылган экен. Ошол кездеги колхоздоштуруу мынабы учурундагы болгон окуялар менен тааныштырган экен. Абдыкадыр Оразбеков атабызды ошо Советтер Союзу учурундагы репрессияга туш болгондогу бир бурчуна ошондой түрмөнү элесе түшүндүргөн. Ошол 37-жылдагы репрессияга туш болгон чоң аталар, тарыхый инсандар тууралуу ушул жерге бир монумент орнотулган. Түрмөнү элесе түшүндүргөн. Азыр ошону түшүндүрүп берип аткан кези. Бул музейде балдар эстелик менен тааныштырып жаткан учурда биз учурдан пайдаланып, ушул балдарды жетектеп келген Ирисов атындагы орто мектептин алдыңкы мугалими Дилара Мамаюсуповадан интервью алдык.
идея өзүмдөн эле чыкты. Себеби дегенде мен ушул 3 айдан бери ушу Ирисов атындагы орто мектебинде ментальный арифметика боюнча окуучуларга сабак берип келе жатам. Балдар өтө активдүү, өтө кызыккан окуучулар. Ушуларга анан мен каникулда силерди музей Абдыкадыр Орозбековдун музейине апарам, анан библиотекага апарам, райондук библиотекага апарып, китепканага апарып китеп окутам деп айтып койгон элем. Ошол боюнча эми бүгүн насип кылган экен, келип мына окуучуларга өзүбүздүн алгачкы президентибиз Абдыкадыр Орозбековдун музейинен баштадык. Бүгүнкү эмебизди, саякатыбызды. Эми азыр Түрк лицейге апарсам деп турам. Түрк лицейде дагы окуу жай менен таанышып, окуучуларды ар тараптуу өнүктүрүүгө салым кошоюн деген ниетте ушундай иштер жасап атам. Чоң рахмат эжеке. Балдарга дагы ушул Абдыкадыр Орозбеков атабыздын өз колу менен колдонгон ошол кездеги тарыхый буюмдар көрсөтүлдү. Бул жерде Абдыкадыр Орозбековдун иш столу, телефондору, ошол кездеги радиосу баары көрсөтүлдү жана ошол кездеги тарыхый 2 кылымдан ашык ушу кылымга таандык тарыхый буюмдар көрсөтүлүп аткан учуру. Анан Орозбековдун 100 жылдык юбилейине Ферганадан милек кылган. Бул тарыхый музейде алгачкы колхоздоштуруу учурундагы каармандык менен эмгек киришкен эмгектин ардагерлери, эмгек ветерандары тууралуу монументтерди жана тарыхый эстелик сүрөттөрү коюлган экен. Биз учурдан пайдаланып, ошол окуучулардын бири менен маектештик, алган билимдери, ошол бул жерге калтырган таасираттары жөнүндө сүйлөп берсин. Кызым, өзүңдү тааныштырсың? Менин атым Абдыгапарова Мерим. Менин классым 5-Б класс. Биз азыр Дилярам Мамаюсупова Дилярам эжекей менен биринчи жолу ушул Абдыкадыр Орозбековдун музейге келип турабыз. Бул жер абдан сонун экен. Бул жерде Абдыкадыр Орозбековдун бардык сүрөттөрү жана иштеткен нерселери, буюмдары, баягындай көзөлөрү бар экен да, мындайча айтканда. Бул жер бизге аябай жакты. Биз ушунчалык ошол Абдыкадыр Орозбековдун жашоосунда жашагандай болуп кеттик да. Ошол нерселерди көрүпчү, анын бул жерде столдору, иштеткен нерселери, медалдары бар жогу бар экен. Бизге аябай жакты. Тарыхый музей экен. Тарыхый музей экен. Жашоосу жактыбы? Жакты, аябай жакты. Ошол. Андан соң Дилярам эжекейдин өзүгө да илхам келип кеттиби, кандай болсо дагы ошол окуучуларга алгачкы биринчи жолу уюштурулган Кадамжай районундагы сурма комбинаты тууралуу маалымат берип өттү.
Анан кийин ошол администрация жетекчиси балдардан суроо жооп кылды. Эми кандай билим алдыңар, силерге жактыбы деген сыяктуу. Балдар баарысы ушул көңүлдүү, бүгүнкү экскурсия көңүлдүү болгону жөнүндө маалымат беришти. Бул жерде өтө жакшы иш-чара уюштурулгандыгы тууралуу рахмат айтышты. Ошол кезде Мамай Юсупова Диларам эжекебиз дагы окуучулардын алган билими тууралуу сурагандан кийин музей жетекчилигине өз ыраазычылыгын билдирип, ушундай жаш балдарды тез кабыл алып, ушул билим берип турусуну жана кайра келип көрүп кетип турушка убаталашып, ыраазычылык билдирип, анан бул музейден коштош чыктык. Балдар силерге мен силердин негизги максатым Муну ошентип, окуучулар көңүлдүү саякаттап бүткөн соң, сыртка чыгып жаткан учуру Абдыкадыр Орозбеков атабыздын музейине болгон саякатыбыз менен соңуна чыкты. Азыр бул окуучулар эжекейдин жетекчилигинде кыргыз түрк лицейге барып, агаларынын ошол жерде окуган Кадамжай районунан чыккан таланттуу жаштардын жана ошол мектеп түрк лицейинин жашоо турмушу менен таанышканы жөнөп жаткан учуру. Кийинки бөлүмдө кыргыз түрк лицейинин таржымалы менен жашоосу менен ошол жерде болгон кызыктуу маек менен таанышасыздар.